Ассаламу алейкум, кадырман көрүүчүлөр, урматтуу мусулман бир туугандар. Сиздер менен бүгүн биз 1 февралда күчүнө кирген диний уюмдар жана дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндө мыйзам боюнча сөз кылмакчыбыз. Жаңы мыйзамга кандай өзгөрүүлөр кирди, кандай толуктоолор кирди, кандай багыттар бар, ошолор боюнча кеп кылмакчыбыз. Ал үчүн ушул биздин студиябызга Кыргыз Республикасынын президентине караштуу дин иштер боюнча мамлекеттик комиссиясынын экспертиза жана диний уюмдар менен кызматташуу бөлүмүнүн башчысы Айбек Именов мырза келип отурат. Студиябызга кош келипсиз. Рахмат. Айбек мырза, бүгүн ошол жалпы эле ошол жаңы кабыл алынган мыйзам боюнча кеп кылмакчыбыз да. Анан сөздүн эң эле башындагы суроо ушул болсун. Дин иштер боюнча мамлекеттик комиссиясы жана анын ишмердүүлүгүнө токтолсок, суроону ушундан баштасак. Рахмат. Сөзүмдү баштаардан мурун биринчиден ушул коттуу студиябыздарга чакырганыңыздар үчүн ыраазычылык билдирип кетем өзүм атыман жана дин комиссиянын атынан. Ошондой эле жалпы көрөрмандарды келе жаткан жалпы эле кыргызстандыктарды мекендештердин баардыгын мусулмандан ыйык Рамазан айы болгон ошол Рамазан айы менен баарын куттуктап, ошол Рамазан айында кыла турган жакшылык иштер мамлекетибиз үчүн кылынган иштердин баары Кудайым кабыл кылсын. Элибизге, жерибизге Кудайым тынчтык берсин. Туура айтып кеттиңиз. Негизи ушул дин комиссия дегенде көпчүлүк учурда акыркы убакта таанып калды окшойт. Буга чейин көпчүлүгү көп билбейт эле да. Өзгөчө ушул мыйзам долбоор чыгып, талкууланып, коомчулукка чыккандан кийин ошол дин комиссия боюнча билишти. Дин комиссия кандай орган? Дин комиссиясы чын айтканда бул дин чөйрөсүндө мамлекеттик саясатты ишке ашырган мамлекеттик орган. Бул 1996-жылы түптөлгөн. Ошол күндөн бери мына 30 жылга жакындап калды. Ошол күндөн бери ишмердүүлүк кылып отурат. Түзмө-түз биз ошол учурда бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын президентине баш ийебиз. Биздин жетекчилик структурабыз ошол президенттин жарлыгы менен бекитилген. Ошол жарлыктын негизинде ишмердүүлүк кылабыз. Эми кыскача айтып кетейин. Ишмердүүлүгү боюнча сурап калдыңыз. Негизги дин комиссиянын функционалдык милдеттерине бул ошол мамлекеттик саясатты ишке ашыруу, дин жаатында жарандардын дин тутуу эркиндигин камсыздоо, дин жаатына тиешелүү укук ченемдүү актыларды иштеп чыгуу, тиешелүү мамлекеттик органдарга ошол диний консультациялар берүү, ошондой эле диний жанагындай туура эмес идеологиялардын алдын алуу боюнча иш-чаралар алып баруу, консультациялар берүү, жана диний уюмдарды каттоо маселеси, ошондой эле ушул динге тиешелүү мамлекет менен дин ортосунда бир көпүрө болгон мамлекеттик орган. Негизинен баягы баардык диний жаатка тиешелүү маселелердин баарын тең дин иштер боюнча мамлекеттик комиссиясы карайт. Жападан жалгыз. Ошондой эле бир гана дин жаатын эмес, башка мамлекеттик органдардын дагы диний уюмдар менен дин менен болгон мамилесин координациялап, аларга баягы мамлекеттик саясатты багыт берип турган, өзү кичинекей болсо дагы иши жоопкерчилиги өтө чоң болгон бир мамлекеттик орган. Бүгүнкү күндө бизде ошол баягы жанагы айтып кеткендей эле биз өзү кичинекей орган, штаттык биримдигибиз деле аз, чындыгын айтканда. Бирок үстүбүздө жүгүбүз, жоопкерчилик өтө жогорку деңгээлде. Эми бизде Бишкек шаарында борбордук аппаратыбыз жайгашкан. Ал жерде атайын тиешелүү бөлүмдөрүбүз бар. Укуктук камсыздоо бөлүмдөрү, ошол баягы мыйзамдар иштеп чыгуу, каттоо бөлүмү бар. Ошол диний уюмдарды, диний окуу жайларды, келген миссионерлерди каттап регистрациялык мыйзам талаасында ишмердүүлүк кылууга бир жол берет да, мындайча айтканда. Андан кийин координация эл аралык байланыш бөлүмдөрүбүз бар. Ошо тышкы иштер байланыштары башка мамлекеттер болобу, бейөкмөт уюмдар болобу, эл аралык уюмдар болобу, алар менен кызматташуу, ошондой эле иш-чаралар бизде аябай көп, маалыматтык, профилактикалык иш-чаралар, ошолорду кылган бөлүм бар. Андан кийин бизде экспертиза жана диний уюмдар менен кызматташуу бөлүм бар. Жана өзүңүз айтып кетмекчи, ал жерде баардык диний уюмдар менен кызматташып, ошондой эле бизге келген, сырттан келген, өзүбүздүн ичинен өндүрүлүп чыккан диний адабияттар, материалдар, баардык материалдарды биз ошол дин таануу экспертизасынан өткөрүп, мыйзамга ылайыктуулугун карап чыгып, ошо экспертиза жүргөн атайын экспертиза бөлүмдөр бар. Андан сырткары бизде дин комиссиянын алдында диний кырдаалды изилдөө борбору бар биздин алдыбызда. Ал өзүнчө борбор, штаттык. Ал ошол диний кырдаал боюнча атайын изилдөөлөр жүргүзүп турат. Былтыркы жылдары 10го жакын изилдөө жүргүздү. Кырдаал боюнча диний алымдардын андай орду, ролу,
жана ошондой эле бир ушул дин жаатында диний чөйрөдө кандай көйгөй маселе боло турган болсо ошол биздин диний кырдаалды изилдөө борбору аркылуу изилдеп ошо көйгөй маселелер аныкталып анан ошол жаатта биздин комиссия иш алып барабыз да. Абдан сонун. Анан биздин багы Ошондой эле да кошумча айтып кетейин, ушул жерде областарда бирден өкүлдөрүбүз бар. Же баягындай бул аз аябай. Бир областка бир өкүл кызмат деген аябай аз. Бирок канча дагы баягы өзүнүн саясат жүргүзүш үчүн иш алып бара турган бир өкүлүбүз бар. Анан түштүк аймак бөлүм деген ошо түштүк боюнча да бир бөлүмүбүз бар атайын. Ооба. Ошолор бүгүнкү күндө иш алып барып келүүдөбүз. Абдан сонун. Анан баягы өзүңүз сөзүңүздө дагы жакшы белгилеп айттыңыз. Баягы мыйзам кабыл алынгандан бери аябай баягы атыбыз белгилүү болуп калды депчи. Мен ошо суроону берейин деп атканым, негизи ошо мыйзам баягы чыккандан кийин абдан бир талкуу атуу жүрбөдүбү? Анан ошол жерде баягы көпчүлүк эле баягы Дин иштери мамлекеттик комиссиясы кандай орган, ал баягы кантип иш алып барат деген суроолор аябай көп болду да. Баягы комментарийлерди карасак деле ошондой болуп калды. Анан ушундан улам мындай суроо болуп атат. Биздин мамлекет светтик мамлекет деп айтабыз да. Анан светтик мамлекет деген өзү эмнени түшүндүрөт? Туура айтасыз, жанагы биз айткандай мыйзам чыгарганда бул комиссия десе ойлошту, бул комиссиябы жеп негизи бирок аталышы комиссия болгон менен бул мамлекеттик орган негизи жана министерство, ведомство сыяктуу эле, башка мекемелер сыяктуу эле. Эми бизде бир жаңылык болуп атат, буюрса жакын арада дагы биздин ошол комиссиябыз дагы мындай кеңири жайылып өнүгүп мындай жаңылануу маселесине дагы жакын арада дагы бир кабар беребиз, буюрса дагы бир башка бир мекеме болуп өзгөргөн турабыз. Мындайча айтканда дагы бирдигибиз штаттык бирликтерибиз кеңейип ошондой болгону турабыз буюрса. Туура айтасыз. Негизи эле биздин баш мыйзамыбыз болгон Конституцияда эң биринчи жазып койгон Кыргыз Республикасы бул светтик мамлекет деп. Эми коомчулукта айтылып жүрөт, мынча процент, мынча пайыз, мусулмандар мынча пайыз эмелер депчи. Бирок биздин эң таянган ошол мыйзамыбызда, баш мыйзамыбызда ошо Кыргыз Республикасы светтик мамлекет деп жазылган. Албетте муну дагы түшүндүрүүдө биз ар дайым дин комиссиясы коомго ар дайым түшүндүргөнгө, жарандык коомдорго, мамлекет органдарга дин чөйрөсүнө түшүндүргөнгө аракет кылып жүрөбүз. Ошончо да албетте баягы кээ бир түшүндүктөр бар, ар ким өзүнө жараша түшүнөт экен да, маалыматына жараша. Чындыгында светтик мамлекет дүйнө жүзүндө деле бир нече аныктамалар бар. Ар бир мамлекет өзүнө жараша аныктама берет. Анан кээ бирөө светтик десе, баягы совет доорундагы советтик деген түшүнүккө дагы келип башат экен. Бул түп карынан динге каршылык болуш керек, каршы динге уруксат берилбейт. Атеисттик мамлекет дегенге чейин да түшүнгөндөр бар да, биз таң калдык угуп отурупчу. Экинчиси жок, тескерисинче бул светтик дегенде толук демократиялык мамлекет, бул жерде ислам эркиндик, башка диндер эркиндик берилиш керек деген дагы кармангандар бар да. Анан жанагы жогору айткандай эле бир нече аныктамасы бар, бирок Орто Азияда, Кыргызстанда бизге тиешелүүлүгү, мындайча сөз менен кыскача эле айтайын, мындай эле түшүнүү аныктамасы мамлекеттик башкарууга гана дин аралашпайт. Түшүндүрмөсү ушул. Диний уюм болобу, дин болобу, биздин мамлекеттик башкаруу системасына аралашпайт. Дин өзүнүн ишин кылат. Ошонун жанында дин тутунууга толук мамлекет камсыздайт. Тескерисинче коргоп берет бизде. Эми биз канча эле айтып келатабыз, биздин дин алымдарыбыз башкалар эле айтып келет, бизде Кыргызстанда болгондой дин эркиндик башка жакта жок. Ошол араб мамлекеттерин мисал алалы. Эми кечээ баягы мыйзам долбоору чыгып аткан кезде өтө эми сөздөр айтылды. Билгени бар, билбегени бар, келип түшүндүрүп берейин десең да болбойт. Каршы чыгып атат, тиндей депчи. Мисал катары биздин жетекчилерибизди, мамлекет жетекчилерди көрсүн кандай динге болгон мамилесин. Бизге буга чейинки жетекчилер деле баары динге эч качан каршы чыккан эмес да. Биздин өз мындай өзүнүн Кыргыз элинин менталитети канында бар нерсе каршы чыкпайт. Бир гана жана өзүнүн эрежелери, тартиптери бар да, жоопкерчилик бар, укук да берилген, жоопкерчилик да бар. Аралашпаш керек, дин өзү менен болуш керек, мамлекет өзү менен. Мамлекеттин өзүнүн жолунун тартиби бар, мамлекеттик башкаруучулар бар, контролдоо көзөмөлдөй турган. Ошо аралашпаш керек деген сөз. Мындан айтайын да, кыскача айтканда, бизде дин тутуу эркиндиги толук камсыздалган, дин эркиндиги бар. Көчөгө чыгып бизде азыр дагы буюрса мен маалымат берем, канчалык эме баягындай дин тутуу эркиндиги бизге канчалык камсыздалганы боюнча. Жалпы түшүнүк ушул. Баягындай ушул учурда эфирден учурдан да пайдаланып айтып калайын. Бизде дин тутуу эркиндиги толук камсыздалган. Конституция боюнча дагы ким кааласа дин тутунсун, ким кааласа тутунбасын, каалаган динин тутунат. Эң негизги ошо тутунган дини коомчулукка, мамлекетке, жарандарга бир укугуна шек келтирбеш керек, зыян бербеш керек. Бүгүнкү күндө сиздердин мекеме тараптан канча диний уюм каттоодон өткөн? Жакшы айттыңыз. Бул баягы жанагы Кыргыз Республикасынын атайын дин жаатын жөнгө салган жападан жалгыз бир мыйзам бар. Эми кошумча да башка мыйзамдар бар. Негизги мыйзам боюнча ошол диний ишмердүүлүк кылам, диний ишмердүүлүк кылып, дин таркатам, жайылтам деген уюм болобу, жарандар болобу,
атайын бир мыйзам талаасынан каттоодон өтүп, расмийлешип, текшерилип, туура эмес идеология эмеспи, багыты туурабы, коомчулукка мындай зыяны жокпу деп текшерилгенден кийин анан биз уруксат беребиз, күбөлүк беребиз. Атайын ошол каттоо процедурасынан өткөндөн кийин анан күбөлүк берилип, анан диний ишмердүүлүк жүргүзгөнгө укугу алат. Бул тартип мыйзам чегинде. Эгер бир күбөлүксүз ошол күбөлүк албастан каттоон өтпөй туруп ишмердүүлүк катуу болсо мыйзам чегинде чара колдонулат. Эми ошентип бүгүнкү күндө дин комиссиясынын эсептик каттоосунан өткөн жалпысынан 4300дөн ашык диний уюм бар. Муну албетте чочулабаш керек. 4300 деген менен 2900 ислам жаатында, 3900 ислам жаатында, 400 христиан багытында. Бул жанагы мечиттер, медреселер. Туура айтасыз. Бул жерде 3900 деген менен диний уюм деген менен буга чейинки багы мыйзамда мечиттер диний уюм катары кабыл алынып калган да. Каттоон өткөндө. Алар 3600 мечит бар. Ислам жаатында уюмдар 100гө жетпеген уюмдар, анан 220дан ашык диний окуу жайлар бар. Ал жерге университет, институт, медресе жана борборлор кирет да. Ошонун баарын камтыганда 4300. Эми дагы бул жаңы мыйзамдан дагы өзгөчөлүгү, анан эме айтып берем толугураак. Ошол мечиттер жаңы мыйзамга ылайык эми диний объект, уюм эмес, диний объект катары катталат, белгиленет. Ошондо 4300дөн 3600 алып кое турган болсок, 400-500гө жакын гана диний уюм болушу мүмкүн да. Баягы биз эл аралык мамилелерде же конференцияларда ушинтип бизде 4300 диний уюм бар десе көбү коркуп кетишет да, чочулуп кетишет да. Силер ушунчабы депчи, элиң ыраазы, бирок ушунча уюм бар депчи. Анан баягы мечиттер диний объект катары гана чыккандан кийин аз гана болот. Абдан сонун жооп болду. Анан мынакей ушул баарыбызга тең маалым, анан жаңы мыйзам багы талкууга чыгып, анан кабыл алынгандан кийин 1-февралда күчүнө кирбедиби? Анан күчүнө киргенден кийин деле ошол соц тармактардан карап турсак, ой бул бир гана багы мусулмандарды багы кысымга алган, мусулмандарды эле мындай жолдорун тороп кое турган ушундай мыйзам болуп калыптыр деп аябай мындай комментарий жазгандар да көп болду. Арасында фейктер дагы көп болду дегендейчи. Анан негизи эле ошол мынакей жаңы кабыл алынган бул дин тутуу эркиндиги жана диний бирикмелер жөнүндө мыйзамдын башкы максаты эмне? Жанагы сөзүнүн башында айткандай, дин жаатын жөнгө салган. Мисалы үчүн эми жалпысынан мамлекеттерден ала турган болсок, спорт жагын жөнгө салган, экономиканы жөнгө салган өзүнүн тиешелүү мыйзамдар бар да. Тартипке келтире турган, ошондой эле дин жаатын жөнгө салган мыйзам бар. Бул мыйзамыбыздын өзгөрткөндүн, толуктоганын дагы бир башкы себептеринин бири буга чейинки мыйзам 2008-жылы кабыл алынган да. 2008-жылдан баштап ушул күнгө чейин канча өзгөрүүлөр, толуктоолор болду, заманбап бир көйгөй маселелер жаралды, заманбап жанагындай бир чече турган маселелер болду. Аларга жооп бериш керек. Смартфон жок эле, бүгүн смартфон бар. Ошондой эле мисал катары да, электрондук эме азыр мисалы үчүн жанагындай эле жанагы эме болот атпайбы? Жасалма интеллект. Ондай нерсе мурун жок эле да. Ошолордун жооптор бар. Анан zaman өткөн сайын жаңы маселелер пайда болот экен. Ага жооп бериш керек. Анан эски мыйзам менен кичине кыйынчылык болду. Анан ошол максатта мыйзамды жаңыртуу маселеси каралып, бул эми былтыр эле же быйыл эле чыгарылган маселе эмес. Бул көп жылдан бери эле по пландагы иш жүзүндөгү маселе болчу. Өзүнүн убакыт сааты келди элек болчу да. Анан убакыт сааты келип, баягы 3 ай 4 ай кылдык мыйзамды долбоорун иштеп чыгып аткан кезде дагы бир өзүбүз менен эмес, ал жерге тиешелүү комиссия түзүлгөн. Комиссияда мамлекеттик органдар да бар. Мамлекеттик органдар менен биз мыйзамга киргизип аткан учурда дагы ошол диний кырдаалды изилдеп, кайсы маселе көйгөй бар, ошону чечип алайлы деп киргизгенге аракет кылдык. Анан жөн эле эмес, ар бир диний уюмдун алар менен кеңештик. Ошол христиан жаатында да, ислам жаатында биздин алымдарыбыз да бар. Ошол эле силердин муфтият, Кыргызстан мусулман дин башкармалыгы менен пикир алышып, ар бир маселеде, баягы динге тиешелүү маселелерде силердин оюңар кандай, шариатта диний баалыкка бир каршы келип калбайбы деген максатта биз алардын ой пикирин угуп, чечимин эметкенден кийин анан долбоорго киргизилди. Натыйжада сиз айткандай эми 2024-жылдын 26-декабрында жогорку кеңештин кароосунан өттү, 3 окуусунан. Андан кийин 2025-жылдын 21-январында Кыргыз Республикасынын президенти кол коюп бекитип берди бизге. Мына могу февраль айынын 1-нен баштап күчүнө кирди бул мыйзам. Эми бул мыйзамдын негизги максаты эмне дегенде эле эң биринчи ошол жарандардын дин тутуу эркиндигин камсыздоо. Ошол бул жарандардын деле укугуна, дин тутуу эркиндигине укугун камсыздоо максаты. Экинчиси мыйзамдаштыруу, мыйзам талаасына алып келүү,
туура эмес идеологиялардын алдын алуу бар да жанагындай. Өзүнүн максатына жетүү үчүн дин балыктар колдонгондор бар. Ошолорду ажыратуу. Жада калса ошол эле жагы бир нерсе бирге түрткү болду. Эмне? Дин жаатында биздин алымдарыбыз, сыйлаган алымдарыбыз албетте өзүнүн артында эрчеген миңдеген эрчегендери бар, уккандары бар, сыйлаган адамдар, жарандар бар. Анан ушундай маселелер болду, бөлүнүп жарылуулар да болду да. Чын айтканда, тиги жамаат, бул аалымдын сөзү, тиги бул мындай деди деп эки мындай кээ бир учурда интернет тааныман карасаң, эки аалымдын тарапкерлери бири менен кастыкка чейин баргандар болду. Сен ал менен бул мындай деген депчи. Анан бул мыйзам аркылуу дагы буюрса ошол башын бириктирели, негизги максаты бул эми негизги биз салтуу исламдын алкагында ушу дин өнүгүп жарандарга туура маалымат берүү максатында деп мамлекетибиздин коопсуздугу, мамлекеттин өнүгүүсү, ошондой эле дин жаатында өнүгүүсү себептер болуп ушул мыйзам бүгүнкү күндө иштелип чыкты. Негизинен абдан сонун. Баягы электрондук порталга илингенден кийин бизде дагы баягы жумушчу топтор түзүлүп, атайын ар бир баягы жамааттардан өкүлдөр чакырылып, анан эң негизги баса белгилеп айта турган нерсе Айбек мырзам, бул жаатта мынакей дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын директору өзү баш болуп келип, кызматкерлер келип түшүндүрүп беришип, анан мынакей өлкө башчыбыз өзүнө чакырып, алыктан дагы түшүндүрүштөр болуп, мындай бир комплекстүү иш болду да бул жааттачы, чындыгын айтыш керек. Анан негизинен бул жаңы мыйзамда багы укук, жоопкерчилик маселеси кандай каралган? Өтө туура белгиледиңиз дагы. Чынында бул баягында жашырып эле мыйзам иштеп барып эле өткөзүп ийген жокпуз да. Сиз байкап, коомчулук деле көрүп аттык, биз да чыгып аттык, түшүнмөгөндөр келгиле, кандай маселеңиздер болсо, мына түшүндүрүп берели. Кээ бир маселелерди жада калса мына биздин мамлекет башчыбыз дагы өзү 4-5 жолу менин билишимче 4-5 жолу өзү чакырып, өзү сүйлөштү, алымдарды сүйлөшүп, кандай дейсиңер, пикирин угуп, биздин артыкчылык ушул да азыр мурункудай эмес, ар бирдин ой пикирин угуп, анан баягындай бир келишимге келгенден кийин анан чечим чыгарылды да. Натыйжада. Анан ошонун алкагында эми бүгүн мыйзамыбыз кабыл болду, бекитилди мыйзам алкагында. Эми жоопкерчилик маселеси кандай болуп калат эми? Бул мыйзамда укук дагы берилген, жоопкерчилик да каралган. Баягы айтат эмеспи, сенин укугуң башка бирөөнүн укугу башталганда сенин укугуң бүтөт депчи. Эми укук дегенде кандай биз? Биринчи укукчан айталы. Ар бир адам өз дин тутууга укукту бар. Мыйзам чегинде дагы бул эмеде дагы. Каалаган динин тутунат, эч кандай бир динине жараша бир дискриминацияга, басмырлоого жатышы мүмкүн эмес. Динине карата, расасына, улутуна карап, бир билим берүү тармагынан, медицина тармагынан бир коомчулукта же мамлекеттик бир кызматтан ажыратылышы мүмкүн эмес. Дин тутууна толук эгер мыйзам чегинде мындай туура идеологиянын карманууга, өз жалгыз, жада калса жамаат кылып же диний уюм ачып алып кылганга толук укук берилет. Ошонун эле аркасында жоопкерчилик бар, албетте, баягы чек бар да. Чек дегенде ошол мамлекетке бир кооптуу боло турган болсо, жарандарга кооптуу боло турган болсо, маң сезимге, үй бүлөгө кооптуу боло турган болсо, жанагындай билим алууга тоскоолдук боло турган болсо, жада калса ден соолук маселесинде, мисалы үчүн, же мүлк маселеси деле болушу мүмкүн ал жерге. Кээ бирлер ушундайлар дагы чыкты да. Бир уюмга агыз кырып, өзүңдүн баягында курбанчылык кылышың керек деп, үй бүлөсүндө садака кылып, болгон байлык өткөрүп бергенге чейинчи. Андай да болбош керек. Мамлекеттик мыйзамдарга, мамлекеттик органдардын иштерине киригишүүсүнө чек жанагындай ушундай бир жоопкерчиликтер бар. Эгер ошону ошолорго бир жол бере турган болсо, мыйзам алында жоопкерчилик каралган. Азыр дагы атайын укук бузуулар боюнча бир атайын биздин кодекс бар. Ошол жерде 142 беренесинде каралган. Мурун буга чейин 4 эле берене карала турган болсо, бүгүнкү күндө ушул мыйзамдын алкагында 8 берене каралды да ал жерге. Ошол мыйзамдын алкагында. Мыйзамда кандай жоопкерчиликтер каралыш керек? Ошолордон учкай мисал катары айтып кетейин. Жанагындай мамлекеттик органдарда, каарылар үйлөрүндө, майыптар, ата-эне больницалар болобу, башка жерлерде ошол дин комиссиянын макулдашуусу жок эле кирип үгүт насаат кыла турган болсоң, макулдашуусу жок, кабарлаш жок. Бул ошол укук бузуулардын 142 беренесине ылайык жаза каралган. Жеке жактарга ушул 20 000 сомдук, юридикалык шартка 65 000 сом каралган. Андан кийин дин комиссиянын эсептик каттоосунан жок. Каттоосуз, жана мен айтпадым, диний ишмерлүүлүк кылыштын каттоон өтүш керек. Ошол каттоосу жок, ишмерлүүлүк кыла турган болсо дагы ошол укук бузуулар кодексине ылайык 20 000 сомдон, жеке жактарга, юридикалык жактар болсо 65 000 сом каралган. Андан кийинкиси үгүт насаат, шайлоо маселелери.
бирок диний кызматкерлердин үгүт насаат же шайлоо же диний объекттерде үгүт насаат кылганга уруксат берилбейт мыйзам боюнча. Бул дагы акыркы убакта билесиздер, мына байкап атасыздар, диний саясатташтыруу бир тенденцияларында көрүнүп байкалды да, диний балыктар мененчи. Ошону алдын алуу максатында дагы ошо мыйзамды да киргиздик, атайын саясат башкарып бериш керек. Жанагындай диний алымдар үгүт насаат кылбаш керек. Диний мечит, медреселерде диний үгүт насаат болбош керек. Ким кылат? Саясий үгүттөр. Саясий үгүттөр. Шайлоо саясий үгүттөр. Ошого кыла турган болсо дагы бул кодекс боюнча жаза жоопкерчилик каралган. Андан кийинкиси диний уюмдардын же диний кызматкер мамлекеттин ишине кийлигишүүсү. Кээ бир учурда ушундай болуп калат. Келип алып, силер шариат менен башкарышкан керек эле. Силер мыйзам менен кылтасың, каргыбаш келип атасың, Кудайдын каршысында деп, биздин мыйзамды кана каршы келген жерине алып келчи деп мындай карасаң, алып келе албайт. Бирок сөз менен эле багындай аң сезимен келет да. Ошентип кийлигишип, диний кызматкер эгер мамлекеттин ишине киргизе турган болсо, буга да бир чара колдонулган. Мындан кысча максат эмес, максат баягындай өзүнүн эрежеси бар да. Медицина өзүнүн тармагын кылыш керек, дин жааты өзүнүн тармагын кылыш керек, спорт өзүнүн кылыш керек. Бир күнү спортсмендер медицинага кирип алып укол сайын деп баштаса, тиги медицина тармактагылар биз спортсмен болобуз десе, ушундай тармак да. Андан кийинкиси жеке тартипте сабак берүүлөр. Муну эмнеге киргиздик? Жеке тартип деген сөз диний окуу жайдан сырткары. Бул өтө маанилүү да. Ооба. Диний бизде бүгүнкү күндө жакшы бүт мамлекет тарап шарт толук камсыздалган. Ким сабак берем, сен мечитке бар сабак берсең болот, медреседе сабак берсең болот, окуу борборлорго бар сабак берсең болот. Ана акыркы убакта биз радикализм, экстремизм деген бар да. Ошону эң эле көйгөйлүү маселе диний радикализмдер да. Каяктан келип чыгат десе, мындай жашыруун түрдө үйдө болобу, бир жерде болобу, билгизбей бир туура эмес маалыматты берип кое берип жарандарга, ошого сугарылып, ана радикалдуу көз ой пайда болот. Ошондуктан бул мыйзамга киргизилди. Жеке тартипте диний окуу жай, диний жанагындай уруксат алган объекттердин сырткары жерлерде сабак берүүгө тыюу салынат. Жанагындай үйлөрдө болсун, квартираларда болсун, же башка имарат же коомчу жерлерде болсун сабак берүүгө тыюу эмес. Ар биринин өзүнүн орду бар. Окуйм деген, сабак берем дегенге бизге шарт мамлекет толук түзүп берген. Андан кийинкиси диний объекттерден сырткары, жанагындай диний объект, мечит, медресе болсун, мамлекеттик жайларда, коомдук жайларда кыдырма, үймө кыдырып, таркатып, ошо диний материалдарды таркатса тыюу салынат. Бул буга чейинки мыйзамда эле бар болчу. 2008 жылдан болчу. Башка бул бир эле динге тиешеси жок. Бул жалпы динде ошо диний уюмдарга баарына тиешелүү да. Ошол жанагындай дин таркатам деп эле көрүнгөн жерге бирөөнүн тынччылыгын алып, же туура эмес идеология болобу, аларды баракчаларын, брошюраларын, китепчелерин коомчу жайда таркатканга уруксат берилбейт. Аны окуйм, таркатам деген адамдар жанагындай атайын белгиленген, текшерилген жерлери бар. Жарандар деле ошондой болуш керек да. Көчөдөн турган бирөөнүн китепти албаш керек. Ал шектүү да. Мына бизде расмий ислам жаатын алып турган болсок, 4000ге жакшы мечит болсо 4000 имам бар расмий. Бары тең багы буйрук, муфтияттын буйругу чыккан, ар бир текшерилген, ар бир салтуу исламдын негизин карманган адамдар. Ошолордон барып китеп аламса китеп берет. Диний маалымат аламсалар берет. Бардычы ошого дайындалган алар. Ошого ошол жерде отурат, ошондой кылайын деп. Анан көчөдөн бир белгисине маршруткадан болобу, коомдук жайлардан болобу, буга жол берилбейт мыйзамдыктан. Анткени себеби ишенич жок да. Ар ким ар кайсы жазып туруп киргизип берип коюшу мүмкүн. Анан диний субъекттер деп айтылат. Бул жерге да мыйзамда да айтабыз. Азыр диний кимге уруксат берилген диний субъекттер, шайлоо иштерин каржылоо маселеси бар. Ким багындай каржылап, жардам бере турган болсо дагы ада чара колдонулган. Андан кийин эң эле актуалдуу бүгүнкү күндө ушул нерсе кирди. Мен муну киргизгенде да өтө эмемин, мындай. Акыркы убакта билесиздер, интернет тармагы эми бул замандын эң талап, эми учурдун эмеси болуп калды да. Баарыбыз ар бир адамда телефон бар, ар бир адамда электрондук эме бар. Анан телефон аркылуу дагы ар кандай маалыматтар чыгып атат да. Фильтрлеп эле билип чыгаргандар бар. Жалаа жапкандар бар. Бирөөсү теңирчи десе, бирөөсү араб кул дейт. Дагы башкасын деп баптист дейт. Ушундай нерселер бар да. Ушул мыйзам, ушул кодексте каралган. Эгерде бирөөнүн динине карата, же динге карата басмырлоо, жамандоо, жалоо жабуу максатында бир материалдык маалымат чыга турган болсо, биринчи кезегинде ал мындай жөн эле жала жапкан болсо, буга штраф жаза каралган. 20 000 сом штраф, юридик жапса 65 жаш. Ал эми диний касты козуто турган болсо, ал эми экстремизм боюнча мыйзам бар. Ал уже жоопкерчилик тартат ал боюнча. Бүгүнкү күндө билесиздер, мындай оңой да, кээ бирөө чыгып Facebook болобу, Instagramда болобу, чыгып эле бир нерсени жамандап чыгарып коет. Билип эле чыгара берет да. Тиги мындай экен, бул мындай экен, тиги жеп атыптыр, муну кылып атыптыр. Бул деген ушундай болуп кетиптир депчи. Эми ушул мыйзамдагы тартипке келтирүү максаты да
баягы эми өзүңүз деле журналист жакшы билесиз, журналисттик эмеде дагы маалыматты чыгаруу боюнча башка мыйзамдар чыгып атпайбы? сөзсүз түрдө. Эми биздики ошол диний маселеге бул дагы ынтымак биримдик максатта ошону сактай элдердин жарандардын ынтымагын биримдигин сактоо максатында ушул нерсе киргизилди. Мындан ары эми интернет тармагында учурдан пайдаланып айтып кетейин. Маалымат чыгарганда дагы абайлаш керек. Чыгара бербеш керек. Жазам, сыям курч, калемим курч дегендер бар го. Же атайын кылышы мүмкүн. Мындан ары эми буюрса укук коргоо органдары тарабынан барып мониторинг кылып, буга чейин эле мониторинг кылынып келген. Эми чараларды көрүп баштайбыз. Эми күчөтүлгөн тартипте. Күчөтүлгөн тартипте. Бунун баардык айтылган себеби бирөөнү эле жаза кылып, штраф кылып эле бир нерсе мамлекет бюджет толтуруш максат эмес. Тартипке келтирүү. Тартип болгон жерде өнүгүүсү бар да. Мына акыркы убакта байкап атасыздар. Мамлекеттин баардык тармагында тартип болуп атат. Натыйжада эмне болуп атат? Бизге өнүгүүсү болуп атат. Ошондой эле дин жаатында тартипке келтире турган болсок, мындан аркысындагы жакшы бир кошуна башка мамлекеттердей жанагындай туура эмес болуп кеткен мамлекеттердей болбой, жакшы бир үлгүлүү Орто Азиядагы бир жакшы мамлекет болот деп үмүттөнөбүз. Анан эми мен өзү жана башында суроону берейин деп атып элем. Сиз ошол суроого жооп берип койдуңуз. Жана 2008-жылдагы мыйзам менен бүгүнкү күндөгү жаңы кабыл алынган мыйзамдын эмне өзгөчөлүк бар дегенде өзүңүз сиз бир топтордо токтолуп кеттиңиз окшойт. Эгер ошого кошумча суроо берип калайын. Кимдер диний ишмердүүлүктү жүргүзүүгө укук алды? Туура айттыңыз. Негизги мен бул баягы сиз айтпаңызбы? Баягы сурооңуз укук, кандай укук менен жоопкерчилик берилген дегенде укуктарын айттым. Мыйзамда укук бар. Ошондой эле жоопкерчилик да бар. Жоопкерчилик менен могу чаралар көрүлөт деп туруп баягы укук бузуулар боюнча ушул дин тутуу эркиндиги мыйзамын ким бузса, кандай чаралар болот боюнча маалымат берип кеттим. Эми сурооңуз өзгөчөлүгү дегенде албетте өзгөчөлүгү бар. Анткени баягы эски мыйзамга өзгөртүү толуктоолор киргизилди. Ошонун натыйжасында кээ бир өзгөрүүлөр бар. Мисалга турган болсок, бул мыйзамда жазылган да диний ишмердүүлүк эмне деп жазылган. Диний ишмердүүлүк дегенде бул жерде баягы ушул мыйзамдын чегинде каралган дин тутунгандардын муктаждыгын кандыруу, ушул мыйзамда эмне каралган болсо, сабак окутабы, билим береби, дин тарбия береби, ушулардын баары сабак окутуу ошончо эле кетейин. Диний сабактарды берүү, диний маалымат китептерди таркатуу, ажылыкты уюштуруу, диний ишмердүүлүк, насаат, баяндарды кылуу ушунун баары диний ишмердүүлүк эсептелет да. Жада калса ушул мыйзамга эмне киргизилди? Баягы сиздин тармагыңызга байланыштуу бул нерсе дагы. Интернет жана жалпы массалык каражаттарына дагы диний маалыматты ар дайым үзгүлтүксүз чыгарса, бул диний ишмердүүлүк болуп эсептелинет. Ал дагы. Диний ишмердүүлүктү айттык. Диний ишмердүүлүк болуп эсептелсе, демек бизде эсептик каттоону өтүш керек. Өзүнүн тартиби бар. Эсептик каттоону өткөндөн бир жылда бир отчет бериш керек, маалымат бериш керек. Кылган ишин алдын ала макулдаш керек. Ушундай өзүнүн тартиптери бар да. Аны өзүм билем өтө илим деген нерсе жок биякта. Мына ушундай да өзгөчөлүгү эң биринчи. Массалык маалымат каражаттарында ким үзгүлтүксүз ар дайым диний гана үгүт насаат таркатуу, динди таркатуу максатында чыгара турган болсо, ал каттоого жатат. Экинчи жаатыбыз бул диний үгүт насаатчы деген нерсе киргизилди. Андан кийинкиси кайрымдуулук фонддор, диний кайрым фонддор деген өзгөчөлүктөр киргизилди. Негизги баягы мурунку айырмасы ушул. Анан кимдер диний ишмердүүлүк кыла алат дегенде, укук алды дегенде, ошол эле жана айткандай эле дин комиссиясынын эсептик каттоосуна өткөн 6 субъект бар. Субъект деген 6 багыт, 6 тарап. 6 тарап диний ишмердүүлүк кыла алат. Биринчиси ким? Диний уюм. Буга чейинки эле диний уюмдар. Мыйзам чегинде биз талап кылган документтерди чогултуп, келип каттоосун алган сертификаты бар диний уюмдар. Бунун каттоосу кандай болот десе, ошол дин эркиндиги боюнча 9-беренесине ылайык ошода шарттар көрсөтүлгөн, кандай документтер чогултуш керек. Ошону алганда каттоону өтөт. Экинчиси диний окуу жайлар. Бүгүнкү күндө 220 жакын диний окуу жайлар бар дедик. Каттоону өтүп, диний окуу жайга таралгандан кийин диний ишмердүүлүк жүргүзө берет. Ишмердүүлүк дегенде диний окутат, таркатат, жайылтат мыйзам чегинде. Андан кийин диний насаатчы, жанагы айткандай эле диний насаатчы. Бул диний насаатчы ким дегенде, бул мыйзам талкуусунда аябай көп талкууда жүргөндө аябай актуалдуу суроолордун бири болгон. Бул диний ишмер деген бар, диний насаатчы деген бар. Диний ишмер ким дегенде, бул расмий каттоодон өткөн уюмдун кызматкерлери. Мисалы үчүн Кыргызстан мусулман дин башкармалыгы дейли. Онун каттоону өткөндөн кийин өзү муфтий, орун басар жана кызматкерлер буйругу кимдин буйругу боло турган болсо, бул диний ишмер. Имамдар, Бул автоматтык түрдө булар диний ишмерлүүлүк жүргүзө берет. Дин насаатчы деген сөз эч бир диний уюмга эмес жок. Тиешеси жок. Кызматта эмес да, буйругу жок мындайча айтканда. Бирок диний алым окуп келген.
диний билими бар. Анан өзү айтышы мүмкүн, мен өз алдымча эле баягындай үгүт насаат кылайын дедим эле, өзүмдай бир мечитке барамбы же интернет тармагынанбы дегенде буга чейин жүргүзүп эле келишкен. Жүргүзүп келген себебинен интернетке аябай көбөйүп кеткен мындайларчы. Көбөйүп кетип, мисалы үчүн негизги мусулмандардын башкы органы болгон муфтият ошол мусулмандарга тиешелүү чечимдердин буйруктарын чыгарыш керек да. Ана бүгүнкү күндө булар алымдар келип окуп келген нерсесин чыгарыш үчүн бай Инстаграм эң оңой жол. Инстаграм ачып алып мен бир 150 кишини чогултуп сүйлөй берет экенсиң аякта. Эч ким контроль көзөмөлдөбөйт. Ушинте берип кээ бир учурларда ушул исламга, муфтиятка каршы келген фатвалар, буйруктар чыгып кеткен учурлар болгон. Биз караганбыз. Анын натыйжасында элдер бөлүнүп, тиги бул мындай деп атат, бул эмне деп атат да. Ошонун натыйжасында бул контролду көзөмөлдөйлү багытын, адамдарын деп туруп ушу дин насаатчы кирди. Дин насаатчы эмне кылат? Каттоосу дин комиссиясынан каттоону өтөт. Атайын көп эле калат. 1 жыл калат. 1 жыл өзүнө алат. Жалгыз бар. Аны дагы ошол борбордук башкаруу орган деп муфтиятты киргиздик. Муфтиятка келип макулдашып, өзүнүн акыйдасын, салтуу исламга далбы дал эмес экендигин бир түшүндүрөт. Муфтият уруксат бере турган болсо бизге келет. Биз маселе жок, ишмердүүлүгүн кыла бер дейт. 1 жыл диний ишмердүүлүк кылат. 1 жылдын ичинде эгер мыйзамга каршы жамааттар бөлүнүп, жарылуу, бир ызычуу коомчулукта бир туруксуздуктар пайда кыла турган болсо, 1 жылга берилбейт. Ага бир сабак болуш керек, ушундай болуш керек. Бүгүнкү күндө эми жетишерлик деңгээлде биздин алымдарыбыз, окумуштууларыбыз бар деп эсептейбиз. Бул жерде санда эмес, сапатына өтүшүбүз керек деген маселе. Экинчи бул үчүнчү диний насаатчы болду. Андай миссия дегенибиз бар. Миссия деген сөз бул диний уюм, эл аралык диний уюмдун ошол Кыргызстандагы бир өкүлү уюмда. Ал дагы өзүнүн тартиптери бар, эжелери бар. Андан миссионер, жалгыз адам. Бул ошол атайын мисал кыла турган болсок, Кыргызстан мусулман дин башкармалыгы атайын бир өздөрү арыз жазып, талап кылып, араб мамлекеттеринен бир алымды чакырышат. Араб мамлекеттеринен Куран, хадис үйрөтүү үчүн келген мугалимдер миссионер катары өтөт. Андан кийинки 6-чы эң акыркычы бул диний кайрымдуулук фонддор. Бул фонддор жаңы өзгөчөлүгү мыйзамга жаңы киргиздик. Себеби бардыгы эле кайрымдуулук фонддор эмес, диний максатта. Себеби билесиздер, акыркы убактарда диний объекттерди, мечит, медреселер курган фонддор бар. Чындыгында аларга салып эле негизи келген каражат дагы ошол диний мазмунда келет өзү. Мына мен өзүнүн спонсорлору же демөөрчүлөр эмне дейт? Мен руханий ата-энем үчүн, жана эме үчүн бир сооп болсун деп туруп, бул уже диний да. Ошол максатта каржылы булаган берет, анан бизге мечит, медресе салып атышат. Ошолор дагы диний ишмерлүүлүк катары эсептелинип бүгүнкү күндө каттоого алыныш керектигин эмен кылдык. Албетте булардын каттоосу бирки диний уюмдар, диний окуучуларда талап катуу болбойт аларга. Алардыкы мындай жеңилдетилген талап болот. Эң максаты баягындай каттоону өтүп, кылып аткан диний объекттерин ошол мусулман дин башкармалыгы, дин комиссиясы менен алдын ала макулдашып иш алып барыш керек. Себеби биз байкадык да, мына 2 жыл мурун биздин президентибиздин тапшырмасы менен каттоосу жок диний объект мечиттер болгон да, 800-гө жакын. Ошону 2 жыл аракет кылып, чуркап жүрүп, мамлекеттик органдарды кошуп, комиссия түзүп отуруп, аран каттатып бүттүк да. Себеби ошол кайрымдуулук фонддор келип эле салып эле кете беришкен. Документтер көңүл бурушкан эмес, чынын айтканда. Катталбай мыйзам талаасына жүрө беришкен. Ана чуркап жүрүп 2 жыл мээнет менен ошол обоз бүгүнкү күндө бир азыраак эмеде калды санында. Аларда ошо мүмкүн эместер болот да, кандайдыр бир себептер бар, өтө жүйөлүү себептер бар. Ошолор менен гана катталган. Ошондон баягындай толук салган мечиттин толугу менен мыйзамдаштырып бүтүрсүн деген максатта мына кайрымдуулук фонддордогу бүгүнкү күндө каттоого алынып, диний субъект катары калынды. Жалпылап айтканда 6 субъект бар. Ошо 6-оона диний ишмерлик кылууга уруксат берилген. Ушул жерден бир кичинекей баса белгилеп кетейин. Жанагы диний бага алым сырттан окуп келди. Анан сиздердин алдыңыздардан каттоодон өттү. Эми ал кишинин өзүнүн Instagram баракчасы же YouTube каналы бар. Аларды эмне кылыш керек? Негизи жеке болуп атпайбы? Ошол маселе бар да. Бизде мыйзамда субъект айтпадымбы, ушул жерде 6 субъект гана каттоону өтөт деп. Анан биздин мыйзамда эми медиалар каттоону өткүзсүн деген нерсе жок. Чынын айтканда, ачык айтканда. Медиадан каттоо өткүзүн субъект катары кирген эмес. Бирок медианы иштеткен адам өзү каттоону өтүш керек. Сиз айткандай, эгер диний максатта үгүт насаат кылам деп бир интернет тармагында бир өзүнүн жеке баракчасын ача турган болсо, карап көрөбүз. Жөн эле мындай дүйнөлүк башка максатта бизнес тармагында боло турган болсо бизге тиешеси жок. Бирок үзгүлтүксүз ар дайым өзү диний насаат, үгүт насаат кыла турган адам боло турган болсо, эми жанагындай дин комиссия насаатчы катары каттоосун алат. Каттоосун көбөлүгүн алгандан кийин интернет тармагынан ага уруксат берилет. Чыгып сүйлөгөнгө. Экинчи тармагы бар. Бул жерде мамлекеттик медиалар бар.
телеканалдар бар. Ооба. Биздин ошол ЛТР болобу, ОТР улуттук каналдар болобу, башка каналдар болобу. Алар ар дайым эми только дин менен эмес да, алар ар тараптуу. Спорт да болот, экономика, дин да келе берет. Алар каттыны өтпөйт, ишмердүүлүк да кылбайт. Бирок ал жерде чыгып сүйлөгөн адам расмий диний имам же насаатчы болуш керек. Мындайча айтканда, ошо чыга турган каналдар алдын ала биз менен, сиздер менен, муфтият менен биринчи макулдашыбыз керек. Мына баланча айып түгүнөн чакырдык эле, каттоосу бар жокпу? Эгер каттоосу жок, насаатчы эмес бир адам чакыра турган болсо, уже мыйзамдын жооп берүүгө туура келет. Кээ бирлер учурда мындай баягы YouTube каналын соц тармак иштеткендер бар да. Ооба. Өзү баягы диний билими деле жок, бирок диний аалымдарды чыгарган YouTube каналдар бар да. Жосо Facebook баракчалар бар. Булардын ишмердүүлүгү кандай болуп калат? YouTube каналда мен айттым, жанагындай айттым. Эгер ошол YouTube канал ар дайым диний гана багытка багытталган болсо, ошонун жетекчиси ачкан адам биздин каттан өтүш керек. Адам өзү ошону атам ачып атат да аны. Ооба. Жетекчиси же эмес каттан өтүш керек. Соц тармактын ачкан каналдын жоопкерчиликтүү адамы каттоодон өтүш керек. Диний ишмердүүлүк да. Ал чыгар бирөөнү чакырып келип жарыялап, мен айтпадым диний ишмердүүлүк деген эмне дегенде, интернет тармагында диний маалыматтарды чагылдырып чыгаруу. Мыйзамда ошондо каралган. Тоскоолдук жок, чыгарбасын деген сөз жок. Чыгарсын мыйзам талаасында. Чыгарган адам каттоосунан элип, каттоосун өткөндө да биз карайбыз да, сен кандайсың, кайсы илимиң барбы, билимиң барбы? Же может сен башка максатта чыгарып атасың ал жерде. Алдындарды алып келип чыгарып сүйлөтүп, алар аркасынан бир может башка бир кызыкчылык бардыр. Анан чынында багындай динге, дини жайылтуу максатында туура маалымат, салтуу ислам боюнча кызмат кыла турган болсоң, мына сага эшик ачык. Каттан өтүп кой, кызматың кыла бер. Анан жана айткандай, кээ бир багындай анда санда жумасына бир жолу, бир айда бир жолу чыга тургандар боло турган болсо, сиздер менен макулдашып, расмий имамдарды чыгарыш керек. Көчөдөн эле ар кимди чыгара бергенге болбойт, уруксат бербейт. Анткени сүйлөгөн адам, жана айтпадыкпы, диний ишмердүүлүк сүйлөгөн деле үгүт насаат да, бул мисалы үчүн ислам дини деп сүйлөп үгүт насаап аткан адам насаатчы болуш керек же диний кызматкер болуш керек. Эми ушул жерден да бир биздин көрөрмандарга дагы түшүнүктүү болуш үчүн айтып коеюн. Кээ бирде баягы бир гана ушу диний пост жазгандагы биздин жарандар болушу мүмкүн да. Мен ушу өзүм Facebook баракчама ушу диний постторду гана жазып туруп, дайыма жазып турам. Ал аят болсун, хадис болсун, башка болсун, балким билдирүүлөр да болушу мүмкүн диний жаатта караганда. Андан кийин баягы ошондой эле YouTube каналдар бар. Көп басымдуу бөлүгү динди чыгарат. Ошол жакта да нейтралдуу дагы иш алып баргандар бар да. Булар дагы каттоодон өтүп алыш керекпи ошондо? Негизинен эми бул жаңы тартип кирип аткандыктан бул бара-бара баягындай өз системасына түшөт деген үмүттөбүз. Биз дагы азыр баягы процедурасы кандай болот деген эмедебиз. Жаңы тармак да, бул заманбап көйгөй маселе да. Анан бизде жазалганда атайын ошо экспертиза бөлүм бар. Биз карап көрөбүз канчалык пайызда иш алып баратат. Ошол эле сайтты карайбыз. Эгер баягындай 20% диний, 80% эгер башка маселелер отурмаса, ал маселе эмес. Эгер көпчүлүк 70-80% жалаң диний боло турган болсо, уже бул диний ишмердүүлүк эсептелет. Жанагындай эле посттун эле маселеси. Эми мисалы чынчылдык болгула, адам окусун тебелебегиле деп бир диндеги чынчылдык боюнча бир материал чыгарып койсо, ал маселе эмес. Ошол эле учурда үгүт насаат кылып, мына ушундай кылыш керек, ушуга киргиле, ушул да акыйкат деп мондап ар дайым кыла турган болсо, бул диний ишмердүүлүк кирип калат. Эми мунун натыйжасы ошол буюрса жанагындай анализде, талдоо, экспертизанын натыйжасында бир баа бериле турган нерсе. Абдан сонун. Ана Айбек мырза, бир динди тутунган адамды интернет же соц тармак аркылуу каралоо же жамандоо же жала жабуу болсо, жоксо ушул жаатта кандайдыр бир маалымат чыгарган болсо, ага кандай көзөмөл жүргүзүлөт? Же кандай чара көрүлөт? Мен жаңы эле сиз айткан жоопкерчиликти да белгилеп кеттим. Ошол укук эме административный кодекс боюнча, жанагындай укук бузуулар кодекс боюнча 142-бенедесинде каралган бул маселе. Кайсы бирөөнү жалала жаба турган болсо, каралай турган болсо, динине байланыштуу маселе турган болсо, биринчи кезекте буга штраф каралган чара. Жеке жактарга эгер бир адам боло турган болсо 20 000 сом штраф. Эгерде ал жанагындай айткандай эле бир кастыкка, эки динди бири-бирине кагылыштыра турган, диний кастык алып бара турган болсо, ал башка экстремизм боюнча мыйзам бар. Ал жерде бир штраф менен кутула албайсың. Ал жерде жоопкерчилик каралган да. Эми ал дагы дароо тиешелүү ошол экспертизалык корутулуулар болуш керек. Соттук экспертиза деген бар. Ошолордун натыйжасында сот чечим чыгаргандан кийин гана чара колдонулат. Эми жаңы мыйзамга ылайык мамлекеттик мекемелер менен диний уюмдардын мамилеси кандай болуш керек?
жаңы мыйзамда чындыгында мен жана айткандай эле мамлекетибиз Кыргызстан өзү светтик мамлекет болгондон кийин аз болобу көп болобу баардыгынын укугу бирдей мамлекеттин астында. Мамлекет ар дайым диний уюмдар менен дин менен кызматташканга даяр. Кызматташкан алкагында бүгүнкү күндө дин комиссиянын астында бизде конфессиялар аралык кеңеш бар. Баардык диний уюмдар чакырып конфессиялар кеңеш деп коет. Бизде бир 10дан ашык конфессия бар да. Ошо конфессия деген сөз бир христиан өзүнчө христиан ичинен мисалы үчүн православтар өзүнчө бир конфессия, протестанттар өзүнчө, ислам өзүнчө бир конфессия да. Ошолордун баарын бириктиргенде бир 10дан ашыгы бар. Ошолорду чогултуп жыл биз ай сайын, квартал сайын чогулуп мамлекет менен кызматташууга, аларга маалымат берүүгө ар дайым биз көңүл буруп келебиз. Биз үчүн дагы Кыргыз Республикасында ошол көп улуттуу, анан көп конфессионалдуу өлкө да. Аларда көп улуттуу болгондо, көп конфессия, көп диндүү болгондуктан алардын дагы ынтымагы, биримдиги биз үчүн өтө маанилүү. Мына бул акыркы жылда биз биринчи эле жолу эмес, бул ар дайым биз алар менен бирикте тегерек столдорду, конференцияларды, жыйындарды, жада калса жанагындай коомдук акцияларды уюштуруп келебиз. Жашылдандыруу. Ар дайым бизде жазында бүткүл конфессия диний уюмдарын чогултуп, жашылдандырууга бак отургузабыз. Биргеликте андан кийин спорт мелдештери кылабыз. Күзгө мал тазалык иштерин жүргүзөбүз. Биргеликте мамлекет менен чогуу кылабыз бул жердечи. Мамлекет биздин баш жетекчилерибиз катышат ал иш-чараларга. Бул жаатында ошондой эле баягындай ар кандай учурлар болуп калат экен, ковид учурунда билесиздер. Ар кандай баягындай муктаждыкта болуп калды. Ошондо диний уюмдар өздөрүнүн салымдарын кошту. Ислам жаатындагылар бар, мечит кайрымдуулук иштерин ар бир эмелерде күбө болдуңуздар. Мечит медреселерден бери жанагындай жатакана, оорукана кылганга өздөрү ачып берип атышты. Башка христиан багытындагылар кайрымдуулук иштерин жүргүзүп атышты, колдоп коштоп. Ушул жаатта мамлекет менен кызматташабыз. Жада калса жанагындай экстремизм, радикализмдин алдын алуу, ушул жаатта дагы диний уюм менен мамлекет кызматташып келет. Мына учурда дагы өтө бир актуалдуу көйгөй болуп атат. Мектеп окуучуларындагы окуялар. Рекетчилик болобу, жанагындай өзүнүн суицид маселеси, ушул жаш өспүрүмдөргө байланыштуу. Ушул учурда дагы мен белгилеп кетейин, бул диний кызматкерлердин, имамдардын орду өтө маанилүү да. Биз мамлекет кызматкер же укук коргоо органдары бар айтышканыбыз башкача таасир берет экен да. Анан баягы диний алымдар барып, Кудайдын сөзү менен аралаштырып, мындай руханий тарбия берген башкача тарбия берет экен. Биз дагы бул боюнча буга чейин иштеп келгенбиз. Мына ушул учурдагы көйгөйгө байланыштуу муну дагы күчөтөлү деп турабыз буюрса. Азыр Билим Берүү министрлиги тиешелүү укук органдары менен массалык түрдө маалымат ал жерге үгүт насаат эмес, түшүнүктүү туура эмес түшүнбөш керек. Кээ бир адамдар бар да, жумурткан кыргыз дегендер бар да. Бир нерсени айтсаң эле башка туура эмес жагын, негатив жагын ойлой берет да. Кирип имамдар мечитке кирип алып, мектепке кирип алып үгүт насаат кылат жаш балдарга деп. Мыйзам боюнча жаш балдарды диний уюмга тартканга уруксат берилбейт. Ушул нерсени белгилеп коеюн, мына мыйзамда. Жаш баланы атайын үгүт насаат кылып уюмга тартканга болбойт. Жаш өспүрүм 18 жашка чыга элек баланы дагы диний уюмга иштегенге, жумушка кызматканга албайт. Буларга барганда биздин имамдарыбыз тажрыйбалуу имамдар өзүнүн бир тууганына гана мамиле кылыш керек. Зулум деген эмне, бирөөгө кандай зыян берсең кандай анын жоопкерчилиги бар. Ата энеге кандай мамиле, мугалимге мамиле, илим алуу, билимдүү болуш керек. Ал заман илимдин заманы деген ушундай бир руханий өздөрүнүн насааттарын айтышат. Бул таасир берет. Бул тиешелүү мамлекеттик органдар менен чогуу барса, бул уруксат берилет негизи. Ушундай бир массалык түрдө ушул түшүндүрүү иштерин жүргүзөлү деген пландарыбыз болуп жатат. Бул мыйзамда борбордук башкаруу органы деген түшүнүктү чечмелеп бериңизчи. Дагы бир өзгөчөлүктөрдүн бири борбордук башкаруу органы деген бир түшүнүк киргизилди. Мунун максаты деле ошол чаржайыт болуп калган, биздин президентибиз да аябай белгилеп кетти. Биригиш керек бизерге. Ар ким эле өзүн билемдик кыла бербешейт депчи. Жанагы айткандай ислам жаатында 100гө жакын уюм боло турган болсо, ошонун башын бириктирүү, христиан багытында болсун, мейли башка башында бир жооптуу бирөө болуш керек деген максатта бул башкаруу орган киргизилди. Эми башкаруу орган дегенде бул мусулмандар көпчүлүгүн түзгөн мусулмандар боюнча айтайын, муфтият боюнча. Ошол мыйзамга эле жазылды. Мусулман жаатында, ислам жаатындагы диний уюмдардын башкаруу органы муфтият болуп саналат деп. Неге дегенде, негизи эле буга чейин негизи баягы мусулмандар башкаруу органы деп эсептелип келген. Бирок эми мыйзам талаасына түштү бул жергечи. Бул жерде башкаруу органы болуп эсептелинет бар диний уюмдар муфтияттын алдында. Алдында дегенде эми алардын карамагында программасын, иш алып баруусун ушулар макулдашышат. Бирок өзүнүн жетекчисин өздөрү шайлайт, өздөрүнүн каржы маселесин өздөрү чечишет. Маселе бул жерде ошол имараттардын ишмердүүлүгүн, имараттарын макулдашат. Борбордук органдардын башкаруу органынын кандай функциясы бар дегенде, жанагы айтып кеткен мечит медресе курууда борбордук башкаруу органы менен макулдашат. Макулдугун алат, анткени өз билемдик менен эмес бул жерге. Жана насаатчылар бар.
диний насаатчылар ушул борбордук башкаруу органына келип макулдук алгандан кийин бизге келет. Эгерде борбордук башкаруу органынын макулдугу болбой турган болсо, биз каттуура албайбыз насаатчыларды, диний насаатчыларды. Себеби жанагындай эле бияка келгенде диний алымдар бар, муфтиятта делечи. Алар текшерип көрөт, жанагындай салтуу исламга дал келет, дал келбейт деген маселеде. Экинчи окуу жайлар бар, алардын программасын макулдашып берет. Ушундай бир маселелерде башкаруу органдары жөнгө салат. Башкаруу орган болуш үчүн албетте ар бир областта өзүнүн өкүлчүлүгү, уюмдар болуш керек. Ошо уюмдар биригип туруп анан борбордук башкаруу орган түзөт. Деги эле мына эң багыл бүгүнкү күндө актуалдуу болуп аткан багыл суроо диний адабияттарды же болбосо материалдарды үй мөөгө кыдырып таратуу, анан кийин же болбосо мамлекеттик имараттарда таратуу сыяктуу маселелер азыр багы көбүрөөк маани берилген ушул болуп атпайбы? Ушул жакта да бир кененирээк түшүндүрмө берип кетсеңиз. Бул жакта баары кесеге айтып эле тыюу салынды деп атпайбы? Диний материал деген нерсе түшүнүк бар. Бул жерде диний материал дегенде баары нерсе кирип кетет. Мисалы үчүн китептер кирет, брошюралар, QR коддор да кирип кетет ал жерге, электрондук, видео, аудио материалдар бар. Азыр эми заманбап болуп калды, кээ бирлер ушундайга нерсеге өтө бир QR код таштап кетет да. QR кодду телефон менен киргизсең, ичинде баардык маалыматтар бар да. Ал да диний материал болуп эсептелинет. Мен жогоруда айткандай эле бул буга чейинки мыйзамда да бар болчу, эми мында дагы толук кандуу көргөзүлдү. Ушул материалдарды үгүт, насаат, динге жайылтуу максатында мамлекеттик органдарда буга чейин болгон, эми барып келип таанышып эле келиңиз эми окуп коюңуз, муну окуп коюңуз деп таштап кеткендер. Анан бул дагы тартипке келтирүү максатында ар бир нерсе өзүнүн жеринде, ордунда берилсин деп ушул эмелер киргизди. Мамлекеттик органдарда, коомдук жайларда үймө үй кыдырып диний материал таркатканга тыюу салынат. Бул да жана жоопкерчилик боюнча эле укук бузуулар кодексинин 142-бирнесине ылайык буга да атайын жоопкерчилик каралган. Үймө кыдырганга материалдар. Бул акыркы убакта аябай көп болгон да. Кайсы гана диний үймө болбосун, көчөдөн таркатып кетип, автобустан таркатып кетип, ал оюнда бата дин таркатып жайылтып калыш керек. Бирок жана айткандай эле текшерилбеген материалдар таркатыш өтө кыйыныраак да. Жана айткандай эле сырттан келеби же өзүбүздүн Кыргызстанда өндүрүлүп чыгабы диний адабият материалдар дин комиссиясына экспертизадан өтүш керек. Атайын бизде дин таануу экспертизасы деген мамлекеттик бир эме бар, кызмат бар бул жерде бизде. Ал экспертизадан өткөндө биз карайбыз, салтуу исламга, мамлекетке, коомдук мыйзамдарга каршы келбейби. Ошол китепке уруксат берилгенден кийин гана ошол китепти таркатканга, сатканга уруксат берилет. Аны сатып таркатканда дагы көрүнгөн жерде эмес. Мыйзам боюнча дагы атайын эметилген магазиндер бар. Атайын деген сөз мечит болсо, мечиттин тегересинде магазиндер бар. Ошол магазиндерге уруксат берилген китеп сатканга. Ошол жерлер сатылыш керек. Бирок сатыла турган китеп кандай гана ушул дагы биз аябай көп таркатып жүрөт. Эми базарларда, көчөлөрдө сатып жүрбөйбү? Негизи сатып аткан китептер авторлору биринчи кезекте дин комиссиясына алып келип мына ушундай китеп чыгарып атам деп бир уруксат алгандан кийин гана сатууга уруксат берилет. Жанагындай эле типографиялар көбөйүп кеткен. Диний материал адабияттарды чыгаргандар. Ушул мыйзамдын алкагында эми диний адабиятты ким буйрутма берип, заказ берип чыгара алат? Диний уюмдар гана. Биз эгер барып типографияларга эми барып айтабыз, чыгарган китеп диний адабияттарды чыгара турган болсо ким заказ берди? Өзүнөн өздөрү чыгарып басып чыгара турган болсо ага чара көрүлөт. Анан диний уюм аркылуу, мисалы муфтия силер бир заказ беришиңер мүмкүн. Башка бир уюмдар, расмий уюмдар болуш керек экен. Ошолор гана уруксат берип, таркатканга уруксат берилет. Абдан сонун. Анан багыл жанагындай көчөмө кыдыруу деген маселе да болуп атпайбы? Ушул жакта да бир түшүндүрмө берип кетсеңиз. Негизи багы даават токтоду, анан дааватка тыюу салды деп атпайбы? Бул жерде эми даават жанагы пайгамбарыбыздын доорудан бери даават жүрүп келатат, токтобой. Бул мында маселе жок. Анан жанагындай гаш маселесинде, токотер жерин айталы, гаш маселесинде бир аз андай талкуулар болуп атат да, түшүнбөстүктөр. Ушул жакта бир түшүндүрмө берип кетсеңиз. Ооба, бул мыйзамда дагы ошол биз коомдук талкууга алып чыккан кезде жарандардын арасында ушу эки эң өтө талкуу болду, эки маселе. Чын айтканда. Бул мыйзамда жок да. Ооба. Биринчиси гаш маселеси, экинчиси никап деген маселе болду. Эми буга боюнча биз жооп деле берип келдик, алымдарыбыз деле сүйлөп келди, буга чейин чыгып жүргөндөрчү. Эми ошончо да дагы бир эти баягындай кайталоо иретинде, бир түшүндүрмө иретинде айтып кетиш биздин милдетибиз негизи. Чынын айтканда бул мыйзамда гаш деген сөз да жок, никап деген сөз дагы жок. Муну жакшы түшүнүш керек. Биз дагы биздин жетекчилерибиз дагы биз дагы түшүндүрүп келе атабыз.
эми кайсы бир жамаатта бул гаш деген термин пайдаланып турган болсо, эми ал башка маселе. Бизде мыйзамда жанагындай тартипке келтирүү максатында тиешелүү мамлекеттик органдардан кеңешилип, сунуш берилип, иш тажрыйбанын алкагында эми үймө үй кыдыруу, коомчулуктун негизинде кээде айтсам дагы мен да бир жерде сүйлөгөм да. Коопсуздук маселесинде ушундай киргизилип атат десең, эмне ушу гашта бир коопсуздук коркунуч барбы дегендер да болду. Эми ал жерде бир эле түшүнүк менен гаш менен түшүнбөш керек да. Үймө үй кыдырып башка бир максатта жүрүшү мүмкүн. Чынбы үйүңдү такылдатмыш болуп дагы башка нерсе кылышы мүмкүн. Эми ошол максатта үймө үй кыдырып динди жайылтуу, таркатуу маселеси эми чек коюлду. Муну киргизгенде деле биз асмандан алган жокпуз. Өзүнүн башына айткандай эле ошол окуп келген 15 жыл 20 жыл окуп тажрыйба кылып келген алымдар менен кеңешип, мунун өкүмү кандай, диний баалуулук эмеспи, бул фарз важип эмеспи деп чечимин алгандан кийин ошол даватка чыгып жүргөндөр өздөрү деле айтты, даватка чыккан же болбосо ошол бир жамааттын лидерлери деле өзүнүн пикирлерин алдык да, чын айтканда. Ошолордун кеңешинин негизинде бул бир гана жамаат, ислам жаатына эмес, бүткүл жана мен айтып кеттим 4000 ашык диний уюм бар. Христианда 400дөн ашык христиан диний уюмдар бар. Ошолордун баарына тиешелүү нерсе. Үймө үй кыдырып, такылдатып, үйүнүн эшиктен чыкса дин дават кылганга. Атак президент баш мыйзамыбыз деле мамлекет башчыбыз да айтып кетти. Дават кылууга эч кандай тыюу жок. Мечитте жана уруксат берилген жерлерде биз эркин. Дала калса мына уруксат берип атабыз. Асатчы болуп ал, дини ишмер болуп ал, дини окуу жай ачып ал, дини уюм ачып ал, ошол жерде кыла бер, ачык айкын кыл. Кааласаң медиага чыгып алып сүйлө. Ачык айкын. Болгону уруксатың алып ал. Уруксатың алып. Бирок сүйлөгөндө дагы эми жанагы эле айтып жаман көрүнүп атабыз да, биз эми сүйлөгөндө динге чакырса дагы, эми ар бир нерсени чымчык сойсо касапчы сойсун, ийне сайса дагы кичине мындай тажрыйбасы бирөө сайсын дегенде эле эми дин дагы оюнчук эмес да. Олуттуу бир аябай бул адамдын жүрөгү менен ойногон бир сезим болот. Аябай сезим. Бул башка нерсеге караганда өлө олуттуу. Ошон үчүн бул мыйзам башка мыйзамдарга караганда өтө актуалдуу талдоо болуп, президентибиз да көңүл буруп, 5 жолу алымдар чогулуп сүйлөгөн себеби ушул да. Бул өтө олуттуу нерсе. Ошол динди сенин акыретиң же болбосо Кудайдын астында мамилең чечилип аткан маселени дагы өз ээлери сүйлөсүн. Президентибиз буга чейин айтып кеткен, даватка чыккан сөз жок, бирок чыкканда да бир нерсени үйрөнүп, билип, мындай билгендер сүйлөсө деген максатта болду да. Илимдүүлөр болсун. Эми биз уруксат бердик. Мисалы үчүн имамдар, расмий имамдар бар. Расмий имамдар чакырып, мисалы үчүн үгүт насааткында келди, даватчылар келди деп чакырып, жанагындай интернет тармактарын болобу, WhatsApp тармактарын болобу, башка эмелерин колдонсо болот. Ошол алкагында уруксат эч кандай даватка каршылык жок. Даватты жабуу дагы жок. Даватты жана алымдарыбыз да жакшы айтып кетти. Бул диндеги эң баалуулук нерсе. Жакшылыкка чакырып жамандыктан кайтаруу. Мындан эч кандай жамандык көргөн жокпуз. Жана айткандай эле мектеп окуучуларын да жакшылыкка чакыруу маселеси бар. Экинчиси никап маселеси болду. Никапты дагы ушул тыйып атат. Ошо дин комиссиясы өзгөчө каршы, динге каршы деген сөздөр болду. Эми никап деген сөз чындыгында мыйзамда дагы жок. Негизи жүзүн жабуу деген деле мыйзамда жок. Жакшылап мыйзамды окуп келип карап көрсүн. Бирок бул укук бузууларда 127-беренесинин 1-пунктунда коомдук жайга тиешелүү маселе каралган да. Ошол жерде кээ бир себептен айтат, эми баягы медициналык, спорттук, ден соолугуна байланыштуу, маданий иш-чараларда баягы бетин жаап алсаң, спорттук мелдештерде жабыш керек болуп кала турган болсо, ооруп аткан болсоң, жүзүңдү жапсаң боло берет. Ошондо сырткары коомдук жайларда, мамлекеттик мекемелерде жүзүн жапканга бул жерде хижап деген аялдарга эле тиешелүү. Ушуну жакшы түшүнүш керек да. Жүзүн жапкан эркектерге деле бул жерге тыюу салынган. Ошого чара көрүлөт. Ал максат эмне? Тиешелүү баягы укук коргоо органдарындагы өзүнүн тажрыйбасынын негизинде ким экенин аныкташ максатында көйгөйлөр болгон экен да. Ошондо бетин ачып алуу, бетин жүзүн жашыруу маселеси тапшырмасы коюлган. Бул ошо укук бузуулар кодексинде каралган нерсе. Бул жүзүн жаппагыла деген же никап кийбеле деген сөз биздин мыйзамда жок. Ушуну жакшы түшүнүп алыш керек. Эми бул баягындай муну дагы жүзүн жапкандарга чара колдонуу боюнча дин комиссиянын биздин эмесиге каралган эмес. Бул укук коргоо органдары дагы текшерип өздөрүнүн мындай юридикалык баасын беришет. Бул жерде жанагындай аша чаап кеткен түшүнүктөр да пайда болуп калбадыбы? Ой, жоолукка тыюу салып деп дагы жазып атышкан учурлар болуп калды. Туура айтасыз, андай учурдан пайдаланып, ошол нерсени мындай туруксуздукту пайда кылуу, провокация кылуу дегендер адамдар бар экен да, чынын айткандачы, радикалдык көз. Кээ бирөө баягындай бир киши ошентип жазып ийсе, бир 10-15 киши билбей эле ошону ээрчип кетет да биздечи. Аны аныктабай, текшербей, эмне максат, ушундай максат эмне, чынында тыюу салынган, мисалы бетин жүзүн жабып алып бир гана
аялдарга эмес, бул баардыгына тиешелүү. Ал мусулман болобу же башка динге карманабы, баарына тиешелүү бул нерсе деген нерсени түшүнсө жакшы ойго келмек. Бирок тилекке каршы Тилекке каршы 5 кол тең эмес. ооба, ошондой экен. Эми биздин эфирдин убактысы соңуна келип жатты. Эми эркин микрофон берейин. Эми эң негизгиси баягы бул жерде кыргыз элинин, кыргыз жарандарынын диндүү эркиндигин камсыздоо максатында мамлекеттин өнүгүүсүнө, өсүүсүнө багытталган ушул мыйзамыбыз кабыл алынды. Албетте мыйзамда кабыл алынгандан кийин мунун эң негизгиси укукта берилген, жоопкерчиликте берген. Ушунун алкагында бир ошондой эле дин чөйрөсүн жөнгө салуу, элдердин башын бириктирүү, ынтымакка багытталган ушул мыйзамды буюрса бир жемишин жакын арада көрөсүз деген үмүттөбүз. Албетте кээ бир кемчилдик түзөй турган болсо бул оңдоп түзөсө да болот. Маселе жок анда. Кээ бир маселени кандай гана мыйзам болбосун, баягы толуктап өзгөрүлүп турат негизинен. Ооба. Жалпысынан бул мыйзамыбыз ошол кыргыз элинин жарандары үчүн диндүү эркиндигин камсыздоого багытталган. Негизинен мен бүгүн ошол сиз менен маектешип отуруп өзүм дагы көп маалымат алып калдым. Чындап баягы иретке келтирүү, тартипке келтирүү, анан ынтымак эле чакыруу экен бул мыйзамдын негизги баягы эң приоритеттүү багыттардын бири эле ошол экен. Анакей сиз өзүңүздүн сөзүңүздө дагы баса белгилеп айтып кеттиңиз. Убактыңызды бөлүп биздин студиябызга келип, ушу биздин жарандарыбыз үчүн жаңы кабыл алынган мыйзамды түшүндүрүп бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Сиздин дагы келе жаткан Рамазан айыңыз куттуу берекелүү болсун. Эми урматтуу эле көрүүчүлөр, бүгүн биз сиздер менен жаңы кабыл алынган мыйзам боюнча азын аулак кеп калдык. Ал үчүн биздин студиябызга Кыргыз Республикасынын президентине караштуу Дин иштер боюнча мамлекеттик комиссиясынын экспертиза жана диний уюмдар менен кызматташуу бөлүмүнүн башчысы Айбек Эминов мырза келип отурду. Чоң рахмат. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө аман эсен болуңуздар.